Өспөрүмдөр арасында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулардын ичинен Айсулуу Тыныбекова гана медалга айланды. Бул спортчу кызыбыз чуу деген эле жерде канадалык спортчуга утулуп калгандыктан алтын үчүн күрөшүн токтоткон. Бирок атаандашы финалга чыгып кеткенден кийин коло үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, Айсулуу аны толугу менен колдоно алды. Колого болгон кармашта алгач германиялык балбандын далысын жерге басса, андан кийин россиялык балбан айымды утуп алды. Кыргызстанга келгенде элдер куттуктаган сайын элдердин сүйүнүчүн көрүп мен да сүйүнүп калдым. Болгарияда жүргөндө мен үчүн 3-чү место мындай сүйүнүчтүү деле болгон деле жок. Мен 1-чи место алам деп барган болчумун. Буйрукка жараша ошо 3-чү болуп калды. Белгилей кетсек, бул ийгилик Айсулуунун үстүздөгү жылдагы эл аралык мелдештерден алган 5-чи медали. Алгач ал Швецияда өткөн Гран-при сериясындагы мелдеште ийгиликке жетишет. Андан кийин чоңдор арасында Азия чемпионатында ташы өйдө куласа, жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтынды багындырды. Ал эми Казан шаарында өткөн дүйнөлүк универсиадада коло байгенин ээси болгон. Дүйнөлүк деңгээлдеги спорттордо ар бир ошо мелдештерде медаль алып келип атканы бул кыздын баягы рейтинг боюнча дүйнөдө 1-4-чү спортчунун арасындагы бул стабилдүүлүгү да. Машыктыруучунун айтымында алдыда чоңдор арасында дүйнө чемпионаты бар. Биз эми мына ушул мелдешке даярданабыз. Айсулуунун бул таймашта дагы медаль алууга толук мүмкүнчүлүгү бар дейт Нурбек Изабеков мырза.